Эң маңыздуу жана баарын камтып алган психологиялык эреже айтып бериңизчи. Мүмкүн болсо Куран жана сүннөттөн дейт. Иншалла. Негизи Курандын ар бир аяттары, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ар бир хадистери негизи эреже болот өзү. Ой жүгүртүүдөгүч. Бирок арасынан тандайлы Тоха сүрөсүндө Аллах таалам айтат, аябай көңүл бурушуңуз керек бул аятка. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kim menin toora жолумду, шариятымды, Алланын элчисинин жолун ээрчий турган болсо, вала ядиллу, адашпайт дейт. Тафсир алымдар, имам Тобари башка алымдар бул дүйнөдө адашпайт дейт. Вала яшко, акыретте бактысыз болбойт дейт. Ошол да психология бар илимден максат эмне? Адам бул дүйнөдө кыйналбаш керек да. Демек аят ошону айтып атат. Ким менин тоора жолумду, хидаятымды, шариятты, ушул динди ээрчисе, диндин акыйкатына моюн сунуп ошого шай жашаса, бул дүйнөдө адашпайт, акыретте эч качан бактысыз болбойт деп атат. Такыр кыжаалаттыкка түшпөйт дейт да бул. Бардык Алла Тааладан келгенин билет. Убактылык сыноо экен деген. Аяттын уландысы وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ким менин зикримен, мени эстөөдөн, шариаттан жүз бурса, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Бул акыретке жетпестен туруп эле бул дүйнөдө кыйналган өмүр сүрөт дейт. Жүрөгүн ушунчалык кыжаалат болот, мээсинде пикирлери иреттүү болбойт, кылган ишинен майнап жок, жашоодо орду жок, кыйналып жүрүп өтөт. Бирин экинчисин улай албай дейт. Маман арадан зикри, менин эстөөдөн, менин зикринен, шарияттан, динден алыс жүрө турган болсо эсептешпей, ага ушунчалык кыжаалат, сарсана жашоо берип коёмун, ошол сарсана менен барып өлүп кетет деп атат да. Ва нахшуруху, аяттын улансын караңыз. Ва нахшуруху яумал кыямати ама. Кыяматта көкүрөгүн көр кылып, көөдөнү сокур кылып тирилтебиз дейт. Кудай, лима хашартана ама. Неге мени көзүм бул дүйнөдө көрөт эле го мени? Неге көзүмдү сокур кылып, азиз кылып турат? Сен көзүң көргөнү менен көөдөнүң сокур эле. Өзүңдү да кыйнадың, өзгөнү да кыйнадың, күбө болдуң сен. Канча жакшылыктан тоздуң деп оор жагдай болот дейт да. Ол мына ушу психология ушул. Шариатка эргешип жашаш керек болду. Анан миң психологияны ойлоп чыкканы менен шариатка эсептешпесеңиз эч качан бактылуу боло албайсыз. Айтат, аялдын ушул үйдөн дуа кылып 2 рекет намаз окуп дуа кылып бардым дейт, ушул сөзүмдү өткөр кыл деп атайын. Кудай деп калыс сөздү сүйлөп, анан ошол жерде күйөөгө итаат маселеси көп айтсам, эжелер айтып атат дейт. Биз ушул күйөөгө итаат көптөн бери сүйлөнбөй калганбыз дейт. Диний чөйрөдө деле өзүңдү кара, өзүңдү жетиштир, өзүң болуп кеткен дейт. Диний чөйрөдөгү акыбал ушул экен да. Мындай кыл, дегендей кыл, өзүңдү кара деп. Өзүңдү карай берип ташап кетесиң го, кечке карай берсең. Ошо баягы эле мордо миң деле чаптап алсаң деле. Баягы эле. Сыртын чаптап алган үчүн ошол эле мордода тура, мындай ачык айтканда. Ошон үчүн өзүңдү кара, бирок карап коюп кара да. Биякты карап коюп кара, туурабы? Ошондой эле турган. Миң психология неметкениз менен тиги аятка келбесеңиз, жашоо кыйналып кала бересиз. Хадистен дедиңиз сиз. Аят кетти. Хадистен. Имам Тирмизи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла такуну имма". Имма деген бирок өтө терең сөз. Өзүмчүл болбогула. Мындай жеңил ой, ээрчиме, ээликтеме болбогула. Митам, каразгөй, куйту, арамза болбогула. Ушуну бүт камтып алат имма деген сөз. Кандай ошондой болбогула? Такулун мынтип айтпагыла. Ин ахсанан нас ахсанна, адамда жакшылык кылса, биз да жакшылык кылабыз. Ва ин заламу заламна, зулумдук кылса, биз да зулумдук менен кайтарабыз дебегиле. Валакин ваттилу анфусакум. Жашоо психологиясы, бирок көкүрөңөрдү оңдогула, кенен кылгыла. Ин ахсану ан тухсину. Жакшылык кылса, жакшылык менен кайтаргыла. Туурабы? Жакшылык менен кайтарабыз. Сыйга сый, кыргыз айтат, сыраяка бал. Ушул хадистин котормосу да бул. Жакшылык кылса, жакшылык менен кайтаргыла. Ва ин асау фала тазлиму. Нафсиңерди көндүргүлө, кенен кылгыла көкүрөңөрдү дегени, кысылбай жашагыла дегени, баягы зулумдук кылса, зулумдук менен кайтарбагыла деп атат. Кудай Таала кыргыздарды билген окшойт жаратып аткандай. Кенен тоо каптап койгон деп, тоодой кенен кылгылачы көкүрөңөрдү тарта бербей депчи. Туурабы? Ошол тоонун табиятына туура жашаш керек да, көбүрөөк кенен кылып. Ошол бир тууган психологиябыз.